Audio Jungle. Азыр сиз интернетте олтурсаңыз керек, бирок интернетте жөн эле олтурбай видео көрүп. Видео көргөндө дагы Despacito деген ырды мыкты катыра ырдаган Толгонай Арзыкееванын видеосун көрүп олтурасызбы? Мына дал ошол ырчы бүгүн 33 суроо 3 мүнөт рубрикасынын коногу. Алдыңыздарда Толгонай Арзыкеева конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кош келдиңиз бүгүнкү биздин рубрикабызга. Алгач сизге эркин микрофон, эл менен амандашып алыңыз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга жакшы жагымдуу маанай каалайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар деп Толгонай Арзыкеева. Мына сага ушундай сонун маанай менен бүгүнкү биз рубрикабызды баштайбыз. Сизге оор дагы, жеңил дагы, кызыктуу дагы, өтө мындай ойлонто турган дагы суроолор бар. Алдыда даяр болушуңуз керек. Эгерде даяр болбосоңуз, сизге өзгөчө тапшырмалар сизди күтүп турат алдыда. Эгерде даяр болсоңуз, убакытты уттурбай баштай берели. Аракет кылайын анда. Анда биз баштадык. Аралга кетип жатам, мага 3 буюм керек, ал буюмдар. Сумка, суу, тамак аш. Өзүмдү мактай турган учурда Күлүп коем. актриса болуу үчүн Жакшы актриса болуш керек. курбуларым менен көп баягы маектешип калганда Сырдашам. жигитимдин эл билбеген таланты Футбол ойнойт. ырчылык актрисалыктан сырткары Алып баруучу. мен өзүмдү 20 жылдан соң Жакшы үй бүлөлүү катары көрөм. Кыргызстан мен үчүн Эң ыйык жер. кийинкиси суроолор эң коркунучтуу кинодо кандай убакта көрүш керек кинону? Түндө. Үй жаныбарлары менен кандай учурда маектешесиз? Өзүм жагыз болгондо. Гардеробдо канча бут кийимиңиз бар? Көп. Эмне жок, жүрүүгө болбойт деп ойлойсуз? Сотка. Кайсыл мектепке канчанчы жылы качан киргенсиз? 2006-жылы. Кайсыл мектепке? Мукаш Абдыраев атындагы мектепке. Унутулгус эсте калган эс алуу качан кайда болгон? Германияда 2016-жылы. Айымдардын баштыгында эмне ашыкча деп ойлойсуз? Помада. Ашыкча деп ойлойсузбу помаданы? Болот да ал. Макул анда. Балким ичкирик, Кайсыл 3 буюм сизден айрылбайт? Наушник, сотка, сумка. Кийинкиси тигил же бул деген суроолор. Ош же Бишкек? Бишкек. Той же концерт? Концерт. Менеджер же продюсер? Продюсер. Сулуулук салону же театр? Театр. Жеке бизнес же шоу бизнес? Жеке бизнес. Эс алуу чет өлкөдө же Кыргызстанда? Чет өлкөдө. Хейтерлер күчтүү же кооптуу? Кооптуу. 33 суроо же 3 мүнөт? 3 мүнөт. Кийинкиси логикалык суроолор. Кызыл адам көрсөк күлөбүз, ал эми сарыны көрсөк о сарыго деп ойлойбуз. Жашыл адамды көрсөк эмне кылабыз? Жашайбыз. Жашыл адамды көрүппү? Жыргайбыз. Жок. Билбейм. Биз жашыл адамды көргөндө светофор экен, ал басып өтөт экенбиз. Логикалык суроолор, Суу ийинен чыкканда алгач кайсыл жакты карайт? Үйдөн чыкканда түз эшикти. Суу ийинен чыкканда каалаган жагын карайт да. Кандай жолдон басууга болбойт? Бардык жолду. Саманчынын жолу дегенден басууга болбойт экен. Кайсыл суроого ооба деп жооп берүүгө болбойт? Оба дегенге. Ооба деген болбойт, Жок дегенге. Уктап жатканда, уктап жатасыңбы дегенге болбойт экен. Пилге окшош, бирок кичинекей жаныбар. Билбейт экенмин. Бул деген пилдин баласы да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей бизде 3 мүнөт 4 секунд болду. Ал эми келген коногубуз Толгонай Арзыкеева 28 суроого жетишип, 29-га келгенде биздин убактыбыз өтүп кетти. Суроолор аябай кыйын экен. Мектепти тандаш керек болчу беле ушул жерде айтышым керек болчу да, Жок, негизи бул мектеп, анан логикалык суроолор болот. Этек жагында мектептик суроолор бар болчу. 2 кошу 2 канча дегенчи. Урматтуу теле көрүүчүлөр, тилекке каршы Толгонай Арзыкеева дагы бир жолу утулду.
Эсиңиздерде андай болбойт. Эсиңиздерде болсо, алгачкы ирет келгенде дагы утулуп, мороженое жеген. Азыр болсо мороженое жебейт. Алгач мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөт, кийин ал тапшырманы аткарат. Эгерде айым болуп калса, анда шаарда өтүп бараткан адамдардан акча сурап, акчаны деген 123 сом чогултуш керек. Андан ашык болбойт. Андан ашык болбойт. Кем да болбойт. Кем да болбойт. 123 сом. Эгерде 120 болот, бирөөсү болсо 10 сом берип, пажар. Бирөө 10 сом берип салса, анда кайра 10 сомун артып берип 3 сом сураш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз тапшырманы көрдүк. Өтө оор экен. Бирок толгону кичинекей болсо дагы аны аткарат, мен ишенем. Сага ийгилик. Рахмат. Здравствуйте, Баке. Баке, я прошу прощения. Можете, пожалуйста, немножко денег одолжить? Чего? На дорогу, пожалуйста. Куда? На дорогу. Куда? Домой. Домой? Я просто проиграла игру, тут на телевидении снимают. Потом я эти деньги на благие дела мы отдадим. Очень неудобно, честно. Что, снимаете, да, где-то, наверное? Вам сколько надо? Да, вообще, все, спасибо. Спасибо большое. Разом. Саламатсыз Баке. Сізде 5 сомдой жоқ беле ашықша? Жоқ та, э? Спасибо. А? Бар бір қотырын мәндерді қалып. Спасибо. Ақша керек болып жатады. Ақша керек болса, лавнекке болған ақшаман алып шығады. Любой қанша бере аласыздар. Аны ошону кайра кийин жакшылыкка жумшайбыз. Өзүңүзгө барбы жана жол керегиңизге? Сыймасам өтмейсіздер ғой, жол керек. Жоқ, жол керек бар. Рахмат чоң рахмат. Алла разы болсун. Ал эми Толгонай Арзыкеевадан сиздерге өзгөчө тапшырма болсун. Сиз кандай тапшырма алып турасыз? Кийинки бир инсан ырчы болобу, балким тамашоочу болобу, кандайдыр бир талантка ээ адам да ошол болсо, эшикте, подземкадабы же бир кандайдыр бир кичинекей жерде коробканы коюп, ырдап берсин дейт. Айтмакчымын, анан өткөн кишилерге ошол талантына угуп, акча таштаса ошону бир муктаж болгон адамдарга жумшап. Сиздей эле болуп, э? Мындай. Мынакей биз Кудай кааласа бул программа менен сооп иш кылалы деп дагы турабыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз, болгону кийинки эфирде амандашканча саламатта калыңыздар.